Саламатсыздарбы? Медиа 24 YouTube каналына жазылып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Гульнара Клара Самат Россия менен бирге Арменияга дагы элчи болот. Бишкекте 5 октябрдан тарта жылуулук бериле баштайт. Туркияда Жусуп Абдрахмановдун эстелиги коюлду. Рыспек Ахматбаевдин ата-энеси жол кырсыгынан улам каза тапкандыгы айтылууда. Туркияда эркек киши куткаруучуларга кошулуп өзүн өзү издеген. Ысык көлдө 2 жумадан бери дайынсыз жоголгон аял менен эркек кишини издөө иштери уланууда. Айсулуу Тыныбекова алгачкы беттешинде Ноноко Озакини 6-4 эсебинде жеңди. Айтурган Абдразакова, Медиа 24. Туркияда спирт ичимдигин ичип алган 50 жаштагы Бейхан Мутлу токойдо адашып кетип, аны издеген куткаруучуларга кошулуп өзүн өзү издей баштаган. Бул тууралуу Лента.ру басылмасы кабарлады. Белгилүү болгондой, Мутлу достору менен эс алып жатканда ичип алып күтүүсүздөн токой аралап кетип калган. Саналаштары аны таппай калганда полиция кызматкерлерине кайрылышкан. Алар өз учурунда куткаруучуларды издөө иштерине чакырышкан. Мутлунун жоголушу тууралуу кабар тез тарап, аны издөөгө ыктыярчылар жана жергиликтүү тургундар тартылышкан. Куткаруучулар токойду кыдырып издеп Мутлунун атын кыйкырып башташкан. Бир кезде издөө иштеринде бейтаныш адам кошулган. Кезектеги Мутлу деген кыйкырык чыкканда бейтаныш адам токтогулачы, биз деги эле кимди издеп жатабыз? Бейхан Мутлу деген менмин деген деп айтылат маалыматта. Көрсө жоголуп кетти делген адам өзүн өзү издеп жаткан. Аны достору кубанып ошол эле учурда таң калган. Полиция кызматкерлери издөө иштери аяктаганы боюнча отчет толтуруп, Мутлунун үйүнө жеткиришкен. Кыргызстандын Россиядагы элчиси Гульнара Клара Саматка Армениядагы элчилик кызматын аркылуу укугу берилди. Президенттин басма сөз кызматы маалымдагандай, тиешелүү жарлыкка өлкө башчы Садыр Жапаров кол койгон. Расмий маалыматка ылайык, Орусиядагы элчи Армениядагы кызматын Москвада туруп айкалыштырып иштейт. Белгилей кетсек, Гульнара Клара Самат Кыргызстандын Россиядагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп үстүбүздөгү жылдын 22 февралында дайындалган. Анкара шаарынын Түрк тарых паркында Кыргыз СССРнин эл комиссарлар кеңешинин биринчи төрагасы Жусуп Абдрахмановдун эстелиги коюлду. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирет. Кыргызстандын Туркиядагы элчиси Кубанычбек Өмүралиев жана Эстимес-Кут муниципалитетинин мэри Энвер Демиргел эстеликке гүл коюп, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн негиздөөчүсүнүн жаркын элесине таазим кылышты. Белгилей кетсек, Түрк тарых паркы 2021 жылдын 29 августунда ачылып, анда түрк тилдүү мамлекеттердин негиздөөчүлөрүнүн, ошондой эле түрк дүйнөсүнүн атактуу өкүлдөрү Чыңгыз Айтматов сындуу жана түрк кагандарынын эстеликтери тургузулган. Жалпысынан паркта 206 эстелик бар. Ысык көлдө 2 адамдын өмүрүн алган жол кырсыгы катталды. Ички иштер министрлигинин жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынан билдиргендей, көз жумгандар 84 жана 81 жаштагы жубайлар болгон. Айрым жалпыга маалымдоо каражаттар карыялар белгилүү Крим төбөл Рыспек Ахматбаевдин ата-энеси экендигин жазып чыгышты. Маалыматка караганда, Каргаша бүгүн 4 октябрь саат 10:05 чамасында балыкчы Ананиева Караколуна жолунун 26 чакырымында тагыраагы айгыр менен чырпыкты айылдарынын ортосунда орун алган. 84 жаштагы жаран рулга ээ боло албай жолдон чыгып кеткен. Натыйжада айдоочу жана жанындагы жүргүнчү болуп бара жаткан 81 жаштагы жубайы кырсык болгон жерден көз жумгандыгы айтылат. Окуя Ысык көл райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыш жана жоруктардын бирдиктүү рейстинде катталып, тийиштүү экспертизалар дайындалууда. Бишкек шаарынын жашоочуларына 5 октябрга караган түнү 12:00 кийин жылуулук бериле баштайт. Бул туурасында мэриянын маалымат кызматы билдирет. Объектилерге жылуулук жеткирүү бир нече күнгө созулат. Биринчи болуп бала бакча, оорукана, төрөт үйү жана социалдык мекемелерге берилет. Экинчи кезекте турак жайлар, өндүрүш ишканалары жана мекемелер, жылуулукка карызы жок абоненттер, кышта иштөөгө шарттар түзүлгөнү тууралуу акысы бар объектилер кошулат, деп айтылат маалыматта. Мэрия жылуулуктун тез жетүүсү үчүн көп кабаттуу үйдө жашагандарга жылуулук приборлорунун кранын ачып, ичине топтолуп калган абаны чыгарып салууну сунуштайт. Кыргызстандын балбан кызы Айсулуу Тыныбекова дүйнө чемпионатындагы алгачкы беттешин утту. Мелдештин жүрүшүн Бириккен күрөш дүйнөсү уюмунун расмий сайты түз көрсөтүүдө. Тыныбекова алгачкы беттешинде япониялык Ноноко Озаки менен кескелип, аны 6-4 эсебинде жеңди. Эскерте кетсек, Тыныбекова чейрек финалда Мерве Карадениз менен Вероника Иванова жобунун жеңүүчүсү менен кескелет.